Кыргызстандагы саясаттын өнүп өсүшү алга карай укмуштуудай кадам шилтеп баратканын өткөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо өзгөчө байкалды окшойт. Демейде шаардык райондук айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо өнүктүктөрүнүн эч кандай саясий баалуулугу болгондой эмес. Айылдык кеңештин депутаттары барбы же жокпу, алар эмне иш аткарып, кандай чечим кабыл алганы менен эч кимдин иши да болгон эмес. Азыр эми жергиликтүү бийликке жаң киргендей, айылдык кеңештердин орду салмактуулугу да жогору көтөрүлүүдө. Мындай өзгөрүүлөрдүн бир нече себеби бар. Атап айтканда, биринчиден жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасынын бюджеттик каржылоо ыкмасы 2012 жылдан тартып 100% өзгөртүлдү. Демек, айылдык бийликтин экономикалык өз алдынча башкаруунун мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейиши күтүлүүдө. Экинчиден, элге кеңири белгилүү болгондой, борбордук саясий бийликтин тагдырында шаардыктар эмес, айыл кыштактардан келген турмуштун оор жеңилин башынан өткөргөн жарандар чечип жатканын биз эки жолку элдик революциялардан улам жакшы билебиз. Андыктан айылдын турмушун оңдой албаса да, андагы бийликти колго алып коюу зарылдыгы баш бийликтегилер үчүн кадимкидей күндүн талабы болуп калганы талашсыз. Айылдык, райондук, шаардык кеңештерде өз адамдары колдон жем жеген желдеттери болбосо, борбордогу саясатчыларга тынч уйку болбойт окшойт. Ошондон улам ар бир айыл райондук кеңешке ар бир саясий партия шайлоо аркылуу өз өкүлдөрүн отургузуп, жакшы жаманына карабай өз саясатын ишке ашырууну максат кылат. Бүгүнкү бийликтин чокусун СДБК менен Республика партиялары ээлеп, алардын жака белинде ар намыс менен ата мекен партиялары турары белгилүү. Демек, жергиликтүү кеңештердеги басымдуу орундарды да ушул партиялардын өкүлдөрү ээлеши керек эле. Баягы бай кишинин таягы да эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Кайран мына жүздөгөн миңдеген кишилердин өмүрү одуйна кетип, анан кийин кайра революция болуп, бир өзгөрүү болобу деп күттүк эле. Ошол жарандардын, кыргыз элинин жарандарынын ичинде мен деле ошол Кыргызстандын жараны катары бул бийликтен көптү күткөнмүн. Бирок мына бүгүн көрүп атасыңар өзүңөр да. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоодо кандай булганчы иштери болуп атат. Мына Ош шаарын алып көрөлү. Мына ушул күнгө чейин 4 марттан бери ызы чуу басылбайт. Кандай гана бир мыйзам бузуулар болуп келбей атат. Мына азыр Кыргызстанда бүт элдин баары билет, Токмош шаарында, Каракол шаарындагы ызы чуулардын баары. Анан эми жана өзүңөр айткандай, чындыгында эле баягы эл мурда мындай бир барып чыныгы өзүнүн добушун берчү депутатына бир жакшынакай эле мезгилдерди өткөрүп келгенбиз. Азыр эми мына жергиликтүү кеңештердин депутаттарына чейин ошол бүгүнкү күндөгү бийлик, анан кийин бүгүнкү күндөгү ошо айрым бир партиялар өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөп, ошо элди бузуп, жарып, булгап элди. Ошондой бир немелер болуп атат, көрүнүштөр. Менин оюмча, бул бийлик деле ушундай бир кадамдар менен шайлоого чейин, ошол жергиликтүү кеңештерге чейин киришип ала турган болсо, мына кече эле күнү акимдерди шайлоодо да көрдүк да, ошо акимдерге чейин киришти. Ушундай кийлигишүүлөр боло бере турган болсо, көпкө узабайт бул бийлик, ачык айтыш керек. Жанагы мурункулардын эле кейпин киет. Анан эл бир чыдады, эки чыдады, азыр элдин чыдамы жок. Көп болсо мына жакынкы аралыктарда муну ачык эле айтып коюшубуз керек. Эл наразычылыгын билдирип, мына толкун күчөп кетиши мүмкүн. Мына азыр Ош шаарындагы, Ош областындагы толкундоолор мына Баткенде чыгат деп атат. Мына бүгүн эртең, мына Жалал-Абадта бүгүн мына көрүп атасыңар, бүгүн эртең мына Аксы окуясы боюнча элдер өзүнүн наразычылыгын билдирип, жанагы акыйкат издеп, акыйкаттын түбүнө жетпей, эл ушинтип отуруп анан тутанат экен да. Ошон үчүн бүгүнкү бийлик эси барда этегин жабыш керек. Ансыз биз убакыттан гана уттуруп атабыз да. Анан эми мына өзүңөр көрдүңөр, өкмөт бүгүнкү күндөгү өкмөтүбүз да 100 күндө бирдемкени кыйратчудай болуп 100 күндүк программа кабыл алган. 100 күндө эшектин тушоосун да чечкен жок. Мына 100 күн Кудай буйрса 2 жумадан кийин бүтөт. Мына эртең эле элге, журтка, жогорку кеңешке келип отчет берет. Анда эмне жөнүндө отчет берет. Бул нерсе чындыгында баягы абдан бир элдин астында бир уят боло турган эле өкмөт болуп калды.
Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттегенде бийликтин алдын ала божомолдорун эл өзү салмактап өз оюндагыдай чечти. Шайлоонун жыйынтыгында мисал айтсак, Ош шаарында Улуттар ынтымагы партиясынын өкүлдөрү алдыга чыкты. Мындай корутунду бийликтин пландарына карама-каршы келгендигинен улам Борбордук шайлоо комиссиясы өз чечими менен 3 аймактык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктарын бекерге чыгарып таштады. Эгерде бардык шайлоолор боюнча эң көп добуш алган Улуттар биримдиги партиясынын добуштарын жокко чыгарган участоктор боло турган болсо, бул кандайдыр бир деңгээлде ошол Улуттар биримдигине каршы жана келечекте бийликти колдой турган Ош шаарындагы депутаттардын коалициясын колдогон көз карашты бекемдеген чечим болуп эсептелет да. Токмок шаарында да Республика партиясынын өкүлдөрү утулуп калганын бийликтин өкүлдөрү кабыл албай, шайлоонун жыйынтыктарын кайра карап чыгуу талаптарын көтөрүүдө. Ошол эле көрүнүш Ысык Көл областынын борбору Каракол шаарында да орун алган. Мына бизде Токмок, Каракол жана Ош шаарында жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп өттү. Бизге маалым болгондой, өз көрүп жаткандай, бүгүнкү күнү көптөгөн арасы пикирлер пайда болуп атат. Анын ичинде көптөгөн талаш тартыш болду. Биз билгенибизден мына президент шайлоодо кандай көп мыйзам бузуштар менен өттү. Элибиз билет. Ошондой эле жер жерлерде да бүгүнкү күнү ошол эле бийликте турган фракциялар, же болбосо кээ бир күчтөр, административный ресурстарды да пайдаланып, ошол шайлоого катышкандыгы дагы эл айтып атат. Ошондон улам көптөгөн наразы пикирлер пайда болуп, мына административный ресурс пайда болду, же болбосо бийлик тияка тартты, бияка тартты деп жерде ошол шайлоого катышкан шайлоочулар, ошондой эле тараптар көптөгөн фактыларды келтирип, нааразычылыктарды айтып, пикетке чыгып атышат. Ошон андан дагы башка маселе, мына Ош шаарында дагы шайлоо өттү. Ал жерде 3 участокто жокко чыгарып жиберишти. Ошол жерде эл бүгүнкү күнү чыгып айтып атат: эмне үчүн жокко чыгарып жибересиңер? Кайрадан ошол жерде шайлоо жүргүзгүлө ошол участоктордо. Элдин пикирин уккула, жөндөн жок деп кое бересиңерби деп. Ушул маселелер дагы бүгүнкү күнү кандайдыр бир бийлик тарабынан жасалып аткандай көрүнүп атат да. Борбордук бийликтин саясаты жергиликтүү коомчулук тарабынан колдоого алынбай, жасаган иштери элге жакпагандыгын ушул өткөн шайлоолор күзгүдөгүдөй көрсөттү десек жаңылбасак керек. Бирок лидерлери ушундай тескери иш жасаганын себебинен мына жакында шайлоолор болду. Эптеп септеп отуруп, Оштон бир депутат болобу болбойбу деп отурушат атамекен. Токмоктон бир депутат ала алышкан жок. Мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Караколдон бир депутатка ала алышкан жок. Бунун себеби ошол биз айтып аткан маселелер чын. Биз Бакиевдин авторитарлык бийлигинен кутулганыбыз менен партиялардын авторитарлык бийлигине туш келип калдык. Авторитарлык бийликтин партияда болобу, мамлекетте болобу келечеги жок экенин дагы бир жолу далилдеп отурат. Бүгүнкү күнү жер жерлерде дагы кээ бир партиялар элдин астына дагы аброю жок болуп калса деле, элдин ишенимин арттырбастан, ошолордун ишеничи менен добуш албастан, бүгүнкү күнү кандайдыр бир күч пайдалануу менен, административдик ресурс пайдалануу менен өзүнө артыкчылыктарга ээ болгону аракет жасап атат. Ошондуктан көп нааразычылыктар пайда болуп атат. Мындай болбош керек негизинен. Бизди кооптондо тура тургандагы бир топ жагдайлар пайда болуп атат да. Мисалга турган болсок, өткөн парламенттик шайлоодо чогуу жалпысынан алганда биз убакыт өткөндөн кийин карай турган болсок, бир дагы адам ошол шайлоо кодексин бузгандыгы үчүн жаза алган эмес. Президенттик шайлоону карай турган болсок, бир дагы адам мыйзамды бузган үчүн жаза алган эмес. Азыркы жергиликтүү кеңештердин шайлоосун карай турган болсок, дагы деле ошондой да. Бул эмне деген сөз? Башкача айтканда, биздин жаңы бийлик шайлоону өткөрүү жолдорун, мыйзамдарды бузгандарды жазалап, тез алдыга жылуу боюнча көз караштары, так ойлору жок экенин көргөзүп атат. Эмесе кантип эле бизде Кыргызстан боюнча шайлоо бузуулар болбосун. Кантип эле жазалай турган адамдар болбосун. Бир дагы адам жазаланган эмес, бир дагы жыйынтык чыккан эмес. Бул бизди кооптондо турган жагдай. Экинчиси, канчалык биз
кайсы бир партияны колдосок дагы, колдобосок дагы, мисалы парламенттик шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы, мынакей кечеүнкү өткөн жергиликтүү шайлоодо дагы кээ бир талап кылган жерлерде кайрадан санап койсок добуштарды, биздин эч кимден эч нерсеси кетпейт болчу. Анткени биз кайрадан санаганда элге дагы ачыктык берет элек, дагы кандайдыр бир үмүттөрдү берет болчук. Тилекке каршы бардыгы жабык бойдон калды да. Бул дагы бизди кооптондо турган жаман нерселер. Ошо кайра санабай аткан себеби? Менин оюмча, кайра санабай аткан себеби бул бир эле нерсеге такасак болот, кандайдыр бир деңгээлде коркуу сезими бар да. Мүмкүн кайра санаганда ошол жерден жаман нерселер чыгып калат. Биз ойлогондой болбой калат деп. Ошон үчүн саноого барбай атат. Шайлоолордун жыйынтыгы боюнча акыркы чечим кандай болот? Анын акыйкаттыгын күтсө болобу же бийлик элдин ой пикирин кайра жерге таштап кетеби? Аны мезгил көрсөтөт. Бийликтин башындагылардын өзүнө кеңешчи тандап дайындагандарын көрүп жатып, кыргыздын арасында кеңеш берүүчү адам кырылып калгандай деген ойго келесиң. Султан Раев белгилүү драматург, жазуучу, кийинки мезгилдерде өзгөчө Курманбек Бакиевдин учурунда аты башы көрүнгөн саясий ишмерда болуп чыга келген кыргыздын жигити. Албетте мындай адамдардын илимий тажрыйбасы, чыгармачылык дарамети, адамдык касиеттери жерде калбашы керек. Анын баары элдин, жердин, өлкөнүн келечеги үчүн иштеши зарыл. Бирок Султан Раев Кыргызстанда жалгыз эле билимдүү, чыгармачыл, ойчул адамбы? Кыргызстанда президент менен өкмөт башчысына кеңеш бере турган бир эле ушул инсан калдыбы деген ой кечеги премьер-министр Өмүрбек Бабановдун андан бир жума мурун президент Атамбаевдин кол ойгон дайындоолорунан улам чыгып келет. Султан Раев бир эле учурда президенттин да, премьер-министрдин да маданий маселелери боюнча кеңешчиси болуп калган. Мага тилекке каршы эмне үчүн бул адамды алып атат кызматка, мен так баа бере албайм, анткени мен президент болбогондон кийин. Анын мүмкүн көз карашына ошол адам чынында эле бир пайдалуу деп чечип атса керек. Бирок чын эле сиз айткандай, бизде татыктуу, маданиятты, тарыхыбызды же болбосо башка маселелерди билген адамдар деле толуп атат. Ошолордун арасынан деле карап көрсө болот да. Эми эгерде бир адамды президент Отунбаева дагы кеңешчи кылса, премьер-министр Бабанов дагы кеңешчи кылса, Атамбаев дагы кеңешчи кылса, анда кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар болуш керек анда чын эле. Эгерде бүгүнкү күнү өкмөт дайындап аткан адамдар бир эле адам эки орунду ээлеп атса, анда бул туура эмес. Ошол Султан Раев менимче ал өзү дагы бул маселеге кандайча макул болду мен билбейм. Бирок менимче андан да башка бизде тиешелүү тажрыйбалуу инсандар бар. Ошол адамдардан деле койсо болмок. Бирок бул өкмөттүн жоопкерчилигинин өзүндө. Бир бутуң нарында, бир бутуң Бишкекте болсо талтайып калат экенсиң адам деп күмөндөр айткандай, эки жерге кеңешчи болом деп такымына зыян болбосо экен деген ойду саясий серепчилер айтууда. Султан Раевдин кандай өзгөчөлүгү, кандай сапаттары бийликтин эки тоосунда олтурган эки эл башчыны кызыктырды экен. Роза Отунбаева өткөн мезгилдин президенти болуп турганда өзүнө кеңешчи кылып ушул эле Султан Раевди дайындаган эле. Ошондой элдин арасында Бакиевдин учурундагы министр апрель революциясынын толкунунда келген өлкө башчысына кеңешчи боло алабы деген суроо сөздөр пайда болгон эле. Маданият министри болуп турган мезгилде Султан Раев аз жерден Кыргыздын улуу мурасы болгон Манасы эпосун ЮНЕСКОнун маданий байлыктар боюнча чыга турган чечими менен Кытайга алдырып жибере жаздыганын эл алигиче эсинде сактап келет. Баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир адам деп кыргыз эли бекеринен айтпаса керек. Эл башкарган саясатчыларда бирөөлөрдүн тажрыйбасына гана таянбай, өз көзү менен да эки жакты караса болмок. Кыргыздын арасында акылман, залкар, тажрыйбалуу, чыгармачыл инсандардын тамыры куруп калбаса керек акыры. Ананда эки тоонун чокусун караган эчки ачка калат дечү эле кыргызда.